Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга кайтсам, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуусуна шарт түзгөн Дилгир мобилдик тиркемеси иштей баштады. Анын алкагында бүгүн Кара Суу Дүлөй балдар үчүн атайын жалпы билим берүүнү жатак мектебинде аталган тиркемени колдонуу боюнча мугалимдерге семинар болуп өттү. Ага Бишкектен тренерлер чакырылып, маалыматтар ымдоо, жаңсоо ыкмалары менен түшүндүрүлдү. Тиркеме угуусу начар балдар үчүн иштелип чыккан. Ал башталгыч класстар үчүн ыңгайлаштырылып, орус, кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Анын максаты угуусу начар балдардын дүйнө таанымын кеңейтүү, мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Бул тиркеме майыптыгы бар бардык балдар үчүн пайдалуу жана аны менен иштөө оңой дешет тренерлер. Аталган мектептин жетекчисинин айтымында, балдар билим алууда буга чейин эски китептерди колдонуп келишкен. Азыр эми жаңы тиркеме мугалимдер үчүн да, балдар үчүн да ыңгайлуулук түзө алды. Учурда Кара Суу Дүлөй балдардын жатак мектебинде Ош, Баткен, Жалал-Абадтан келген 6 жаштан 17 жашка чейинки 173 окуучу билим алууда. Негизинен бүгүнкү биздин семинардын бир өзгөчөлүгү болуп атат. Себеби биздин мектептеги окуу китептери, көрсөтмө куралдар баягы эски типтеги. Мисалга ала турган болсок, мектептеги окуу китептери 80-жылкы, 85-жылкы китептер болуп атат. Ал эми азыркы мобилдик тиркеме боюнча биз азыркы замандын талабына ылайык баягы электронный вариантта китептер жазылып, көрсөтмө куралдар тартылып иштелип атат экен. Биз ошол маалымат боюнча келип семинар берип маалымат берди. Негизинен биздин мурдагы оюбуз, мурдагы түшүнүгүбүз башкача болуп, мамлекет тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан жардам берилип, ушул аталган мектептерге мындай китеп тарабынан, көрсөтмө куралынан жардам берилип атат.